Өлкөбүздө эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча чемпионат старт алды. Байгелүү орундар үчүн Кыргызстандын бардык аймактарынан келген спортчулар ат салыша башташты. Чемпионат башталар замат эркин күрөшчүлөрдүн финалдык кармашы башталып, зал толо чогулган көрөрмандардын бүйүрүн кызытты. Аталган чемпионатта бир гана мыктылардын мыктысы тандалбастан жеңүүчүлөр эл аралык оюндарда Кыргызстандын атынан катышууга мүмкүнчүлүк алышат. Чыккан жыйынтыктардан кийин Атайын Кыргыз курамасы түзүлүп, дүйнөлүк олимпиадага аттанышат. Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын вице-президенти Мелес Турганбаев белгилегендей, күрөш дүйнөлүк олимпиадада медаль алып келчү спорттун бир түрү. Мына өзүңүздөр билесиздер, 2020-жылы олимпиада оюн болот, ошого жолдомо алуу үчүн дагы ошо чоң мелдештерге Кыргызстандын атынан ошол балбандарыбыз катышат. Анан биз ойлоп атабыз, мына жылдын аягында дагы биз федерация, национальный олимпийский комитет, госагентство баарыбыз чогуу сүйлөшкөнбүз. Себеби күрөштүн түрлөрү бул бүгүнкү күндө ошол медаль бере турган, олимпиадалык оюндарда медаль бере турган спорттун түрү. Белгилей кетсек, бүгүнкү оюнда жаш спортчулар дагы катышууда. Алар үчүн дүйнөлүк олимпиадага баруу эрте болсо дагы, дал ушундай таймаштардан чоң тажрыйба топтоп, эл аралык оюндарга даярданышат. Келечекте жаш спортчулар чоң ийгиликтерди багынтат деген ишенич бизде дагы чоң. Бүгүнкү чемпионат эркин күрөшчүлөрдүн таймашы менен аяктап, эртең спортчулар грек-рим күрөшү боюнча атандашышат. Ал эми уюштуруучулар спортко көңүл кош карабаган көрөрмандарды оюнга күбө болуп кетүүгө спорт ордосуна чакырат.